Дагы бир рет кутман таңыңыздар менен, таң ырыскысын биз менен тосуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда коногубуз дагы бар. Тааныштыра кетсек, Молдобаев Ясин мырза жеке ишкер. Саламатсызбы кутман таңыңыз менен? Ассаламу алейкум. Аман эсен, жакшы келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, аман эсен, жакшы келип калдык. Алгачкы суроом болсунчу, чуу дегенде эле, деги эле таң кандай, уйкуга канчалык деңгээлде, мындай көп уктайсызбы же аз уктайсызбы? Биз уйкубуз аябай эмебиз, сергекпиз. Сергек. Кичинекей нерсе ойгонобуз. Уйкубуз жакшы. Канча саат уйку жетет сизге? Бизге жакшы уйкубуз канып калыш үчүн. 12'de уктасак, 7'лерде турабыз да. Демек 7 саат уйку бул сиз үчүн жакшы эле нормалдуу. Баракелде. Алгачкы эле сурообуз болсун Ясин мырза. Биздин бүгүнкү коюлган темабыз атайын ушул ар бир берүүбүздө тема коет эмеспизби? Анан быйыл мына 23 май 23 май болуп калды. Дагы 2 күндөн кийин бүтүрүү кече башталат. Ар бир региондо, ар бир облустта баягы 25 майды бүтүрүү күн деп билебиз. Сиз кайсы жылы бүткөнсүз мектеп окуусун? Жана ошондой эле кайсы жылдар эле ал жана быйыл канча жыл болду? Канча жыл болду бүтүргөнүңүзгө? Биз 9 класска чейин окудук. 9 класска чейин окуп эле сразу ишке берилип иштеп кеттик. Биз баягы бүтүрүүчүгө дагы кошула албай калдык. Барлыктан да эчкандачы. Классташтарыбыз менен анча-мынча катташып сүйлөшүп турабыз. 20 жыл качан деп коебуз. Эми ал жындыдырга ойлонуп элекпиз. Кудай буйруса келип калса, баярдан чогулуп көрөбүз иншалла. Баракелде. Жеке ишкерлик тууралуу өзүңүз кандай бизнес кыласыз? Эмне менен алексиз? Канчанчы жылдары баштагансыз бул? Жеке ишкерлик катары айта турган болсом, ушул ишти алып барганыма бир 10 жылдан ашык, 13 жылдай болуп калды. Эми биринчи айта кете турган болсок, биздин көп жерде иштедик. Бармен болуп да иштедик, сатып тармакта иштедик, жардамчы катарында иштедик. Анан Аллах таала мен билбейм, бизге бир ушундай бир буйрук бериптир, Дордойдо иштеп калдык. Ошол жерде бирөөнүн колунда эле реализатор болуп, ачык сатып иштечүбүз. Анан бизге ушуна ой келип калды. Ошо ачык саткан жанында эле сата турган бир кичинекей бир эмеси бар болчу, мага мындай айтканда ветеринар болчу. Ошол жерде сааттар сатчу. Анан баягы ачык сатып жүрүп эле баягы клиенттер кардалы менен иштеп атып эле ахабыды баягы саат тармагындагы өзүм саат жакшы көрөм да. Анан карасам соода жакшы болот экен. Анан баягы ой жүгүрдүп саат жакшы болот экен деп отурган. Ошо ветеринарны арендага алып, байкеден договор түзүп, мындай иш акымды бербей эле коюңуз, ушул жерде иштетейин деп ал менен договор түзүп, биринчи начало ошол кеткен да. Анан саат заказ берип, анан мурун айлыгым айына 15 000 сом боло турган болсо, күнүмдүк доходум мененки 1000 сомдон өйдө боло баштады да. Ал кезде 1000 сом өтө чоң акча болчу да. Анан менин уже мышлениям уже башкача боло баштады, ой жүгүрдүм, башкача боло баштады. Анан ошол баягы 10 саат заказ берип, анан 10 саат акыркы модельдеги сааттарды интернет заказ берип, мындай ой жүгүртүп башталып, анан биринчи 10 заказ келди. 10 заказ келип койгондон кийин өтүп кетти. Анан ошентип анан 20 болуп, жана кичинекей ветеринар уже батпай калды. Анан карап отсом уже ветеринарлар товарлар көбөйүп, уже сааттар батпай, уже чоң ич келип калды. Анан маңдайыбызда да бир байкебиз бар болчу, жакшы таксы киши болчу. Ал кезде менде динден бери түшүнүк жок болчу. Анан ошо байке менен сүйлөшүп отуруп, ал менен договор кылып, ушундай эшегиңизди бериңиз, ушул жерди аренда алайын деп, анан ошону аренда алдым. Ал жерге ветеринар затып, кадимкидей. Дагы чоңураак ветеринар зат, анан ошол жерге товар толтура баштадым. Анан иш жакшы боло баштады. Баягы мындай айтканда, мурунку 15 000 сом айлык жок. Уже баягы прогресс өйдө. Зарплата мындай айтканда, өзүң иштесең да кызыктуураак болот экен да. Анан кызыгуу аябай башталды. Анан ошондон кетти. Анан ошол жерден иштеп атып, уже ал жака да батпай калды товарчы. Уже анан уже чоңураак жака бөлүүгө аракет кылдык. Анан ошентип ушул иш баягы өзүнүн нерсеси менен, ногу менен кете берди да. Азыр Кудайга шүгүр, уже Дордойдо иштеп атканыма 13 алышты. Азыр үйлөндүм, жайландым. Ошо Дордойдун иштеп атып, ушул жерден аракет кылып атып, көп ийгиликтерге жеттик деп айтсам болот. Ошо. Баракелде. Кудайга шүгүр. Ар бир кызматта, ар бир соода сатыкта өзгөчө бир банкрот деген нерсе бар. Мындай бир кээ бирде бир чайнал миллионер болуш үчүн сөзсүз түрдө банкрот болуп кетиш керек. Ошол 13 жылда отасыз Дордойдон бери жүрдүм деп. Ортодон ичара ушундай нерселер болдубу бир ортодон? Эми биз мындай айтсак, биз өтө өжөр адамбыз. Мындай өз максатыбызга мындай кое турган болсок түз жетебиз да. Айтканда өзүмдүкүн бербеген адаммын да. Анан
Эми конечно алдына нерселер болот. Кээ бирде соода болбой калат, кээ бирде жакшы соода болот. Эми кээ бирде соода болбогон күндөрү, арендага жетпей калган күндөрү, досторлордон сураган күндөр болуп калат. Ошондой учурларда эми намыстанасың, иштейсиң, кээ бирде бербей коет, кээ бирде берет. Ооба. Ошондой учурда мындай өзүңдө бир стимул пайда болот. Мен ушуга жетем. Мен ушул ийгиликке жетем. Мен өзүм эле берем. Жагдайдан айтор чыкчусуз. Чыкканга аракет кылчумун да. Менин суроом тактап айтайын. Мисал алганда соода саттык деп калдым, көп банкрот болуп. Мисал алганда товар заказ бересиздер, Кытайданбы, башка жактанбы. Балким ошону бар кармалып келбей калат. Же жолдон айтор мисалы бир миллионго товарга миллион салып койгонсуз, бирок ал күйүп кеткен учурлар болду эле деген суроом болду. Андай күндөрдө болгон. Биз ошо $4000 саат заказ берип, Кытайдан заказ берип, күтүп калган күн болгон. Багында кээ бирде карголордо ушундай случайлар болот, задержка болуп калат, граница жабылып калган күндөр болот. Ошондой учурларда товарың 3-4 ай кармалып калганда кадимки стресс болосуң, ойлоносуң. Келеби же келбейби деп. Анткени кардарлар сааттар заказ берип койгон болот. Ошол күндөрү чалышат. Эмне болду деп. Анан аларга да бир башкача бир жагдайлар түшүндүрүүгө аракет кыласың, бирок андай учурларда кездешет. Андай учурларда болот. Эми ал учурдан бир сабыр кылып ошо. Жеке бизнес баштоо үчүн алгач канча каражат керек? Мисалы. Эми биз элдер кызыгып атса керек. Эми биз мындай өзүбүз баягы башына айтып кеткендей, баягы кичинекей нерседен баштадык дегендей, баягы бүт нерсе акындык менен болот экен, сразу келбейт экен. Буга аракет керек. Ушундай эле баягындай. Эми бул мындай тажрыйбадан да. Сразу эле бир $10,000 алып туруп, сразу бизнес ачып кете албайсың. Анын үчүн адамда тажрыйба болуш керек. Баягындай өзүң көзүң жете турган нерсеге мындай ой жүгүрүшүң керек да. Ошол нерсеге кылып кете турган болсоң, акындык менен болот экен да бул нерсечи. Мен деле сразу ачканда бизнести $10,000 ачкан жокмун. Биринчи жана 10 саат менен баштап, акындык менен отуруп ошо 10 саат 20 саат болуп, 20-30 болуп анан баягы өстү да. Анан кийин ошо бир эле тагырма өткөн жокпуз. Бизде очки, барсетка, сумкалар бар. Дорожный сумкалар бар. Андан тышкары Instagram магазин менен иштейбиз. Эки жактан тең болуп турат, Кудайга шүгүр. Ошо. Баракелде. Кесиптешим жакшы суроо берди сизге, канча менен баштоого болот деп. Мен бир мырзаны билем, ушу Дордойдо иштеген, бул менин туугандарыма таандык кишилер. Ошол айтат, убагында дейт, цирктин тегерегинде илгери мындан бир 15 жыл мурун циркке көрүүчү жакшы эле келчү дейт. Ошондо чупа-чуп сатчу экен. Байкем аялы жасап үйдөн баягындай чупа-чуп эмес, үйүнөн жасап ошону сатчу экен 1 сомдончу. Бир чупа-чуп 1 сомдон экен. Анан ага жалпы жонунан бир 20-30 сомдон эле акчасы кетчү окшойт жасаганына. Бирок ошентип баштаган экен да бизнесин. Азыркы күндө ал жанагы эле биздин чупа-чупту жасап кайра эле ошол менен ишкерлик кылып жүрөт да. Бирок аябай чоң фирма да. Өтө чоң фирма болуп кетти. Чоң фирма болуп кетти. Анан бул бизнес баштаган адамдар, бизнесмендер, жеке ишкерлер өзүнүн тажрыйбасы менен көп бөлүшө беришпейт айткан адамдарга, Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшөсүзбү жаштар менен? Мисалы, көп адамдар, айрыкча жаштар кызыгат. Ооба, мен тажрыйбамды бөлүшөм. Эч кандай мындай мен деле болсун дебейм, анткени өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалаш керек. Мусулман адам алып байбайт дейт, берип байт дейт. Ошон үчүн өзүбүздүн маалымат менен адамдардын бөлүшө турган болсок, башкалар да өсүш болот. Эми мындай айтканда өзүм деле болсун дебеш керек да. Эми баягы жүрөктү кенен кылып, пейилди кенен кылып аткан болсоң, Аллах Таала берет экен да. Эми бул бизнестин ичинде дагы адам ички жан дүйнөсү дагы таза болуш керек, жан дүйнөсүн оңдош керек да. Бул бизнесте жан дүйнө таза болуу кандай? Мисалы үчүн адамдар менен мамиле түзүп, аласа бересе деген бар, саламдашып, кардарлашып, сүйлөшүп, кандай ойлоруңуз бар деп мындай советтеше турган болсоң, көп ийгиликке жетсең болот да. Ошондой эле мен айта турган нерсем, өзүмдүн секреттерди эч кимге эме кылбайм, айта берем. Ой менен бөлүшүп, келген адамдар болсо баягы сүйлөшүп, кандай деп советтерин айтса, мен ошо түшүндүрүүгө аракет кылам да. Соода сатыкта деги эле адам тил табыша албаса, ал демек сооданын адамы эмес болуш керек. Ооба. Мен неге мындай кээ бирде кардарлар келип калганда кичүүсү болобу, улуусу болобу сиз деп сүйлөйм көбүнчө. Анткени баягы кардарлар менен жакшы мамиле кылыш адамда ушундай бир жагымдуу сезим менен бир туура. Жөн эле адам келип жакшы мамиле кылып кое турган болсоң, ошол адам сөзсүз бирдемке алат экен. Кайда барбасын, биринчи сатуучудан көз каранды, жакшы сүйлөп, жакшы сөз жан эргите тапат эмеспи? Жакшы сүйлөгөндө өзүң дагы жибип, айтор алып кеткиң келет. Мен биринчи ошол нерсеге көңүл бурам, көбүнчө сиз деп сыйлап отуруңуз деген деп.
дегенде эле клиентиңиз эмне карап эле эмне аларын билбей калабы. Ушундай сүрдөп бир эме болуп калды да, анан баягындай келгенде эле сразу бир нерсени көрсөтөбүз. Мындай өзүмө жагаттырган нерсе, сизге эмне керек, кандай, канча жашка деп сурап алабыз биринчи. Кимге, күйөөңүзгөбү же балаңызгабы же жигитиңизге деп сурайбыз сразу. Баягы келгенде эле сразу сөз менен. Анан кийин уже экинчи этап сааттарды көрсөтүп, модельдерди көрсөтүп, ушул жакшы болот деп көрсөтөбүз да. Сонун. Анан үй бүлөлүк тууралуу да сурагым келип жатат. Жеке үй бүлөлүк бизнесиңиздерби, жубайыңыз жардам береби дегендей? Үй бүлөлүктө болгондо мындай айтканда баягы эркек адам айтат го. Эркек адам өзү бүт нерсеге жоопкерчилик болуш керек дейт. Ошол жоопкерчиликти биз өзүбүзгө алганбыз Алланын өкүмү менен. Биз аялыбыз Кудайга шүгүр үйдө. Жаман дебейбиз, жакшы аялыбыз бар, Кудайга шүгүр. 3 баланын атасы болобуз. 3 баланын энеси. Балдарына жакшы тарбия берип, биз баягындай дордойдо иштеп, условияны мындай иштеп, үйгө камсызданып, кийим-чечек жана бүт нерсени даярдап берип турган болсок, аялыбыз ушу үйдөгү балдары менен алекте. Үйдүн куту да. Биз баягындай жумуштан чарчап келгенде, эркек адам ырыскыны алып келүүчү деп атпайбы? Аял заты ушундай аны нуур кылып берекелүү кылыш керек. Сиз жумуштан чарчап келгенде сонун ысык тамагы менен тосолот экен. Ошол эми самый эркек ушул экен да. Ооба. Аял кишинин үйдөгү жумушунан өткөн жумуш барбы? Балдарга татыктуу тарбия бериш, жолдошун тамагы жок болсо да жылдыздуу жайнап тозуп алганы бул тамак бергенине барабар дейт эмеспи? Демек ишиңизде ийгилик болсун, Ясин мырза. Келиңиз бир балалык кезиңизге кайталы. Бала кезде кыялданган кесибиңиз эмне эле? Эмне болом дечи элеңиз? Эми бул соода сатык 1000 ойлонсоңуз түшүңүзгө кирбесе керек. Бала кездечи мен соода кылып кетем, дордойдон ушинтип чоң ишкерлик кылып кетем деп оюңузда ар бир балада эмне дейт? Кичинекей кезинде сурасаң, ким болосуң десе президент болом дейт. Ким болосуң десе эми өнөргө жакындары ырчы болом дейт. Сиз дагы бир бала кезде кыялданган кесип эмне эле? Бала кезде ушундай кыялым эми баягындай эле жок нерсени өзүмө ушундай, мисалы велосипед болсо велосипедке ушинтип ойлонуп көп нерсеге мындай жетким келчү да. Эми азыр карап отурсам, ошо кичинекей кезде кыялган нерсенин баары ордун алыптыр. Эмне деген Аллах таалам баягы көп нерсени айтып бере турган болсоң, Аллах таалам ошо жеткирет экен да. Эми биздин көздөгөн максатыбыз ошол болчу. Ушул азыр мына карап отурсам, ошол нерсенин баары Аллах таалам бериптир. Кудайга шүгүр, ошол ийгиликтерге жеттик. Кичинекей кезде эми кыялган нерсе ушу да. Велосипед, мындай телефон, майда чүйдө, же пистолет, жаңы чыккан бир нерселер болсо ошого жетүүнү аракет кыласың. Ошол кыялдарым ошол болчу. Эми кесип тууралуу айта кетсеңиз, эмнени кыялданчу элеңиз? Милиция болом деппи, учкуч болом деппи? Кесип тууралуу айта турган болсом, ошо балким ата-энеңизге айтчусуз, ата-энеңиз сурап, ким болосуң десе. Мен кийим алып берем деп ушундай көп нерселер ушундай эме болчу да. Кийим алып берем, анан муну берем, тигини берем. Демек анда сезген алышсыз. Башында эле ушундай бизнес жакка жакын болгон окшойм дейм ошончу. Кесипти калбадыңбы? Кайсы окуу жайды бүткөнсүз? Жогорку билимиңиз барбы? Жогорку билимим средний образование менен бүткөм. Эмне айтканда, статистика боюнча өзүңүздөр билесиздер. Отличниктердин деле өзүнүн даражасы болот. Средний образование болгондо алар көп мындай айтканда өзүнүн немеси, мындай айтканда. Ал средний образованиясын бүткөнчөктү тиги уже опыт алып койгон жумуштан. Опыт алып уже мындай көп ийгиликтер жетет экен да. Ошондо эле бизде баягындай өз средний образование эме кылбайбыз, эми биз баягы окуганды, эл менен мамиле кылганды бүт өздөштүрүп алганбыз. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Баракелде, демек орто билим. Орто билим. Жакшы. Деги эле мындай жашоодо ойлобойсузбу, ушул мага диплом керек, азыркы күндөчү керек, балким бир чоң ишкерликти бирөө сунуштап калышы мүмкүн. Сиз бизнес жакшы кылып атасыз. Мына ушул Кыргыз Республикасынын бир соода сатыгын сиз карап бериңиз министрликке десе, диплом сураса, диплом жок болуп анан. Биз ал жак жагын деле ойлодук. Ошо бир диплом окуйн деп. Окуп койсок жакшы болмок деген бир ойлор келди. Эми бул буйрук экен. Аллах таалам мындай буйрук нерсени, бүт нерсе буйрук менен келет деп атпайбы? Эми может Аллах таалам бул ушул нерсе менен мага бир өзүнүн хикматы менен бир ушул нерсени каалагандыр. Мен ушундай ойлойм да. Ар нерсе өзүнүн буйругу менен келди. Может мен ошол нерсеге тапшырбаган себеби да ошол болду да. Может бизнес жака может эме болду да. Мындай басымдуулук болгон может. Жакшы. Ясин мырза, соода сатыкта кылган акча баягы көргөн пайда албетте үй бүлө көргөн үчүн баягы алып келген бааңа эле кайра сатпайсың да, үстүнө кошуп болсо дагы бул сиздин өзүңүздүн ырыскыңыз да. Анткени ошону алып бул эмгектин акысы. Анан соода сатыктын берекеси канчалык деңгээлде? Кандай жеткирип соодада баягы
9 береке боло турган болсо 8-и содада деп коет го. Бул чын да. Не дегенде мен өзүм көзүмөн көрүп турам. Андай бул иште өтө кызыктуу болот да. Неге дегенде бир нерсени буюм алып келип туруп сатсаң, баягы өзүңдүн кирешең мындай чын жүрөктөн кубандырат да, мындай айткандачы. Мындай бир нерсени сатып кайра экөөнү алып, үчөөнү алып ушундай өтө тез өсөт да, береке бар экен да. Ошон үчүн кардарлоос айтып кетти, кыргыз элим айтып кетти элем, соодага чыгыңыздар, соодада береке бар. Соодада өтө тез прогресс кылса болот, өтө тез көтөрүлсө болот, өтө тез байыса болот да. Эми туура жана эме кыла турган болсочу. Биздин билдирүүлөр келген экен Ясин байкеге. Саламатсызбы, Ясин байкенин ишине ийгилик каалайм. Дордойдон кайсы жерден тапсак болот? Анын баалары жөнүндө айта кетсе жакшы болмок дейт. Биз Дордойдо 5 менен 6 проходдун ортосунда кесилиши, проход леп деп коет. Ошол жерде 27 дроп 15 тагы деп коет. Жанында эки жанда тең кофелер бар. Биз барсак саат эле көрүнөт, бир жак бети жалаң саат, бир жак бети жалаң клаштар. Барсаңыздар эле жаркыраган, өтө мындай келбеттүү. Бааларын айта кетсеңиз дейт. Мисал алганда сааттын минималдуу баасы жана жогорку баасы. Минималдуу баасы 1000 сомдон өйдө башталат, 5000 сомго чейин. Ана люкс качествода да бөлүнөт, премиум класс. Алар $150 өйдө кетет. Ошондой эле женский, мужской сааттар да бар. Барсетка, сумкалар. Инстаграм баракчаңызды дагы айта кетсеңиз болот, балким сизде. Инстаграм баракчабыз биздики саат бөлмөсү KG саат. KG нижний пробел саат. Сумка бөлүмү болсо клатч KG да. Эң сонун. Кутман таң, таңкы 5, Ясин мырза ишкерликти окутуп, жол көргөзбөйт белеңиз дейт. Кудай буйрса, ошондой бир программаларды ойлонолу, ушундай курстар ачалы деген ниеттебиз. Кудай буйрса, ушу байырство деген азыр өтө популярдуу ушу жумуш болуп жатат. Кудай буйрса, быйыл эмес, эмди жылдан баштап ошо программаларды ойлонуп туруп, ошол ишти алып барабыз, кудай буйрса. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Анда баягы алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге, элибиз менен бир чакан маек куруп бердиңиз. Эң башкысы соодаңызда береке болсун, тапканыңыз үйүңүзгө жугумдуу болсун, ошол 3 балаңыздын сый урматын көрүңүз. Дагы бир билдирүү келген экен. Ясин, ишиңе ийгилик, Аллахым ийгилик берсин, өзүңө бекем ден соолук, эки дүйнөлүк бактылуулук насип кылсын, үй бүлөң, жакындарың менен аман болгой. Ат башыдан жездең Нуркалы, эжең Элмира дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Балким түз эфирден салам жолдосоңуз болот сиз жакындарыңызга. Мени көрүп айылдаштарыңызга, ата-энеңизге жалпысына. Мени көрүп жаткан болсоңуздар, баарыңыздарга салам. Ошо Алланын өкүмү менен ушака келип калдык. Апа, сизге салам. Мени тааныгандарга баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздер да ушинтип соодага чыгыңыздар. Ушундай көп ийгиликке жетиңиздер. Мага эмнени каалай турган болсоңуздар, сиздерге да ошону каалайм. Алла разы болсун. Ушинтип бизди колдоп, сиздерге да Аллах разы болсун, ушу бизди чакырып, бар болуңуз. Биз менен ушундай сүйлөшүп, маектешип калганыңыздарга аябай ыраазымын. Сиздерге да ийгилик. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Болгону биз баягы көрүп турган нерсебизди биз эл менен бийликтин же болбосо жөн ишкер менен элдин ортосундагы көпүрөбүз гана да. Болгону тааныштырып, мына ушундай деген жер бар экен, биз өзүбүз көрдүк, сиздер да барсаңыздар болот деген максатта бүгүн ушинтип студияга чакырып отурабыз. Анан адамга бул асылы убакыт деп айтып атам. Бул убактыңдын текке кеткени демек сен артта жашап атканыңдын белгиси да. Келиңиз ушу соода сатыктагы убакыт кандай өтөт? Дегиле мындай билинбей калса керек. Мен үчүн мындай, менде ушундай болуп калат, үйдө бир күн эс алгам. Жай баракат өтөбү, шашпай. Мындай да, кээ бирде үйдө эс алып калам, бир күн эс алып калам. Үйдө эс алганда дордого иштеп калган адам үйгө отура албайт экен. Анан мен мындай ушундай дордого чыкканга ушундай шашам да. Ал жака барганда жашоомдун жарымысы, айтканда менин жашоомдун жарымысы дордодон өттү да. Менин жанымда кошуналарым бар, кичинекей кыздар менен келгендер бар. Ал ошол кыздар чоң да ужечи. Мен айтканда кошунабыз да. Уже көз алдында уже биздин көз алдыбызда чоңоюп, ошол жерден уже ким кандай болуп атканын уже көрөсүң да кадимгидейчи. Ошондой эле эми дордодон билбейм, мен бул жерде жашоомдун жарымы өттү, кызыктуу өтөт да. Мындай айтканда ар ким адам менен сүйлөшөсүң, мунусы менен сүйлөшөсүң, тигиз менен сүйлөшөсүң, ушундай маалыматтар менен бөлүшөсүң, күлүп жайнайсың, мындай тааныш да келсе, баягындай маалыматтар менен бөлүшүп, бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ушундай мындай айтканда күн кантип өткөнүн билинбей калат да. Демек бат эле өтө берекелүү өтөт да, мындай айткандачы. Мага жагат. Эң башкысы өзүңүзгө жагат. Баракелде, ыраазычылык билдиребиз анда. Жубайым деп калдыңыз. Жубайыңыз кайсыл кесиптин ээси негизинен? Балким биз кызыл дипломду карматып коюп анан 3 баланы. Жок, эми жубайыбыз дандын бери азыр иштебейт.
баягындай негизи аялдар төрөгөндө билесиздер өзүңүздөр көп нерсеге баягы алек болуп калышат. Балдар чоңойтуу менен бала ооруйт, ар кандай сыркоолор болуп калат. Ошондой нерселерде аял заты балдар менен алек болгон туура деп ойлойм. Эми ар ким өзүнүн эмелери болот, тандайт, ким иштейт, ким кандай мамиле кылат. Эми мен өзүм ушул тандагам, ошо аялыбыз үйдө эле болсо, биз өзүбүз обеспечение кылып иштеп, каржылап, не керек болсо. Эми Кудайга шүгүр, эчтекеден кем эмес, баары жакшы. Баракелде. 3 бала деп калдыңыз. Анан колуктуңузду дагы, колуктуңузга болгон сый-урмат канчалык деңгээлде жакшы экенин сиздин сөзүңүздөн ишенип отурам. Анан мен условиясын кылып берем, колуктум ал үйдө балдарды карап тарбия берип атат дедиңиз. Условиянын ичинде дагы бир нерсени мен сурагым келди. Атайын өзүм үчүн, бул өзүм үчүн жеке маалымат үчүн. 3 баланы азыр ташып жеткириш бул коомдугуна да чындыгында оор. Колуктуңузга машина алып бергенсизби? Эми бирин мектепке, бирин садикке. Биздин азыр 3 балабыздын эң улуусу жакында 7-ге чыгат. Экинчиси болсо 4-тө, үчүнчүсү 1,5 жаш. Кудай буйрса биздин эң улуу балабыз быйыл сентябрда 1-класска барат. Эми айтканда биз ошол баягындай бир жака ташып, бияка ташымай эми башталат да. Биз эми айтканда турмуштун ошо 1-класска барып турган нерсе эми көрүп атабыз. Эми мындан кийин билбейм кандай болот, эми ал жагына да жетишпөйбүз. Алып бергенге туура келет. Анда эмесе ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биздин убакыт дагы учкан куш экен, өз соңуна келип жетти. Сизге анда эркин микрофон берели. Калоо тилегиңиз болсо айта кетиңиз. Ошо кыргыз элим бар болсун, кыргыз элинде ынтымак болсун. Бардыгыбыз күч биримизде дейт. Бардыгыбыз ынтымактуу болсок, кыргыз элибиз өнүгөбүз. Ошо бардыгы жакшы болсун кыргыз элимде. Кыйынчылыктар болбосун, оорулар болбосун, балдар оорубасын, кыйналбасын, ажырашуулар аз болсун, кыргыз эли ошо динге келсин, намаз окуп, намазда береке бар дейт. Ошо жан дүйнөбүздү дагы тазалай кетели, жан дүйнөбүздү оңдой кете турган болсок, бизде баары жакшы болот. Ошол мен айылдым. Баракелде. Алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ар дайым жакшылыктар, ийгиликтер коштоп жүрсүн дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай биздин жеке ишкерибиз Ясин мырзанын бир чакан бизнеси тууралуу, чакан ишкерлиги тууралуу сөз кылдык. Биз болсо эфирибизди алга болайбыз, эмесе бир кийинки сюжетке көңүл буруңуздар. Акындардан 6 сап берүүсү, андан соң кайрадан көрүшөбүз.